بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы балдарды коргоо. Жакында кирип келе жаткан балдарды коргоо күнүнө арналган балдарды коргоо жана зордук, зомбулуктун алдын алуу. Эми балдарды коргоо дегенде ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт да. Кимден, эмнеден, кантип, качан коргойбуз деп. Негизи бала тарбиясы бир эле ата-энеге байланып чектелген эмес. Бала тарбиясы ата-эненин алдындагы бүтүндөй бардык нерсеге байланган. Мисалы, биз отурган ушул мечит. Бала тарбиясы ата-эненин чоң уулуна, чоң кызына дагы байланган. Кичинекей инисин, сиңдисин, карындашын мыктылап тарбиялап, жол көрсөтүп, ата-эне айтканга чамасы жетпей калган, көрсөтүп үйрөткөнгө чамасы жетпей калган нерселерди ошол үй бүлөнүн чоң уулу менен чоң кызына дагы байланыштуу. Андан кийин ушул мечит. Мейли ал мечит үйдөн алыс болсун, жакын болсун, сөз түрдө уул кызды мечит менен байланыштырганын билиш керек ата-эне. Анткени Аллах Таала өз сөзүндө бала тарбиялоого аябай катуу басым жасап ушул аят түшүрдү. Estağfurullah billah. Ya eyyuhellezine amenu. Ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara. Sadakallahul azim. O iman keltirgen bendelerim, эң алгач силер өзүңөрдүн денеңерди, андан кийин үй бүлө мүчөңөрдүн денелерин тозоктон, боштондукка чыгарып алгыла деди. Мына муну балдарды коргоо деп ушуну айтат. Чегара коргоочу дейбиз биз, чегарачыларды. Аскердик кызматка сөз түрдө медициналык кароодон өткөндөн кийин майрык эмес, көзү азиз эмес, кулагы дүлөй эмес, жашынакай сүйлөй алат, бети башы жашынакай, алтысан аман болгондорду гана алат. Ал чегара коргоочу, анткени аны көзүнүн карегинде сакташ керек чегарачы. Дал ошол сыяктуу ата-эне өз перзентин тозоктон коргойм десе, ата-эне өзү тозоктон оолак болуш керек. Тозокко алып баруучу арам иштерден, Аллах жана пайгамбар тыйган күнөөлүү иштерден эң алгач ата-эне оолак болуп туруп, анан кийин перзенттерин, уул кыздарын тозоктон коргоп, сактап калыш керек. Ошон үчүн Аллах Таала о имандуу бенделерим, эң алгач өзүңөрдү деди. Эң алгач өзүңөрдү, ата-эне өзүңөр тозоктон оолак болгула. Тозокко алып баруучу арам иштерден, балит, ыпылас, шермендөлүү, уят иштерден оолак болуп, таза болуп, анан сенден жарык дүнүйөгө келген перзенттериңди дал ошол тозоктон коргоп кал деди мынеке. Аятты караң. Тарбия жаатында келсек, Estağfurullah. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Sen үй бүлөңдү намазга буйру. İnsan үй бүлөсүн намазга буйруш үчүн дал ошол буйруучу инсан өзү намаздын үстүндө же намаздын ичинде болуш керек. Өзү намазга бекем болуш керек. Сигарет колунда, мас оозунда, анча-мынча стакандарды да кактырып коюп, мас алжыңдап жүргөн киши кантип баласын намазга, кызын намазга, жубайын намазга буйрусун? Ал аракка буйруйт. Бирок бала тарбиясы десе, биз азыр мынеке мектеп жашындагы же бала бакча жашындагы балдарды тарбиялаш керек эле деп калат. Тили чыгып калганда деп калат да. Жок. Бала тарбиялоо бул эртерээк башталыш керек. Бул турмушка чыгам деп ниет кылып жүргөн кыздарга, үйлөнөм деп максат кылып жүргөн жигиттерге айтыла турган насаат. Бала тарбиясы жигиттер болочок уул кызынын апасын тандоо менен бала тарбиясы башталды. Бала тарбиясы кыздар турмушка чыгаарда чекесинен чертип жакшыраак бир салабаттуу, адеп ахлактуу жигитти тандоо менен башталат. Бала тарбия ошондо башталат.
Kız али turmuşka чыгы электе бала тарбиясын башташ керек. Жигит али үйлөнө электе бала тарбиясын башташ керек. Бала тарбиясы үйлөнө электе эки нерсеге басым жасалат. Эки нерсеге. Жакшылап кулак салың. Биринчи, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Иза атакум ман тардауна дина ва хулуqa фазаввижух садака Расулуллах. Эгерде силерге дин тутуму, адеп ахлагы мыкты жигит силердин кызыңардын колун сурап келсе, баш тартпай дароо никелеп турмушка узаткыла. Пайгамбарыбыз эки нерсеге басым жасады. Дин тутуму, бул деген иманы. Анан адеп ахлагы жүрүм турумуна карагыла. Анткени ушул калп, үлгү. Баягы бир шам жасаганда, бир сүрөт салганда өзүнчө мындай бир калп болот, мындай бир үлгүлөр болот. Перзент, жарык дүйнөгө келчү перзенттин калбы, үлгүсү ушул ата менен эне. Алар кандай болсо, перзент ошондой болуп жарык дүйнөгө келет. Мына бул бала тарбиянын биринчи кадамы, биринчи башаты. Ушундан башташ керек. Ой, ушул жакшы кыз эле деп сыртындагы келбетине ушуну колдон чыгарып үрбейли деп эле анан сырт келбетине карап кыз кезинде баары жакшы болчу, кыз кезинде ажан катын кайдан чыкты деп анан санын чапкалап калышат кээ биркилер. Жок, андай эмес. Дин тутуму менен адеп ахлагына, жүрүм турумуна инсанды ушул экөө бейишке киргизет. Дин тутуму деген ал такыбалык деген. Такыбалык деген. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар сурашкан: "О Аллахтын элчиси, бейишке адамдарды эң көп киргизген ибадат жөнүндө айтыңчы" дегенде Пайгамбар эки эле нерсени айткан: такыбалыгың, анан кулк мүнөзүң деген экен. Ошо дин тутуму деген такыбалык деген. Такыбалыгына карай бер, анан адеп ахлагына карай бер, болду. Ал майрыкпы, үйлөнө бер, турмушка чыгып бер. Экинчиси, алкымдын тазалыгы, ушу такыбалык. Ушуга көңүл бурулуш керек. Перзент тарбиясында ошо алкым таза. Сахлы тустары, мен дайым айтып келем го, сахлы тустары 20га чыгып чыкпаган, ошо 20дагы жигит өзүнүн достору менен ушундай бир дасторконго отуруп, кел биз менен чай ичеме, курсак тойгозолу, сапарда алыс десе, ал обочолонуп отуруп, жок, мен ушу бала тарбиялоонун үстүндө жүрөм деген да. Сахл, сен бизди ушу чак түштө эле ушу бизди жиндиге теңип атат окшойсуң. Кантип сен үйлөнө элек болсоң, анан каяктагы бала тарбиясы? Бизде аңкоо деп эсептеп атасың, кайсы бала сен өзү үйлөнгөн эмес болсоң десе, ооба ошо үйлөнбөй туруп бала тарбиялайын деп атам да. Дасторкондогу адал же арам экени билинбеген күмөндүү нерседен болсо да өзүмдү тыйып, келечекте жарык дүйнөгө келген перзентим мыктыраак болсун деп өзүмдү тыйып атам деген. Карагыла. Бала тарбиясы ушинтип башталат. Алдыга келген нерсеңди камбайдай эле ооруп сала бербей, адам баласы эртеңки келечектеги өзүнүн перзентинин чөбүн оруп ошонун арагын казыш керек. Мына балдарды коргоо деп ушуну айтат. Мына ушул балдарды коргоо. Андан кийин кайсыл? Бала тарбиялоо Кудай Тааладан дуа кылып суранып тилениш керек. Аллах Таала өзү үйрөткөн. Дуа кыл, кайрыл, жалын, жалбар, менден суран, мен албетте берем деди. Мисалы мынеке, астагфирулла. Рабби хабли минас салихин. Садакаллахул азим. Менден ушинтип суран деди. Рабби хабли минас салихин. О Кудай, аялым экөөбүзгө берүүчү уул кызды салихтерден кылып бер, таква кылып бер. Уулуңуз менен кызыңыздын, небере чебереңиздин таквалыгын али жарык дүйнөгө келгичек сурап калың. Анан тамекини биякты карап тартып, насты бияк карап чегип, кезде боло берет болуш керек. Эми деп коюп, тык этирип, баягы катын өчкөр арактан алып коюп, анан 2-3 күндөн кийин ушу балдар таква болсо жакшы болот эле деген, ал накта жинди. Ал накта аңкоо. Таквалык деген алкым тазалаш керек. Арактын бир тамчы ичкеге турган болсо 40 күн анын арамдыгы жоюлбайт. Салафу салихиндар учурунда пайгамбардын дорунда сахабалар дагы, табииндер дагы өздөрүнүн балдарына, кыздарына тарбиячы издеген. Кадыресе издеген. Керек болсо кош бойлуу жубайын оор иштен, татаал жумуштардан колун бошотуп, сен үйдө отурушуң керек. Сен Куран тилават кылып, сен ушул жерде отур деп, ага шарт түзүп берген. Жалаң намаз менен, жалаң ибадат менен, жалаң Куран менен алек болгон.
Эгерде Кур'ан окуу анын колунан келбесе, башка bir Kur'an okuçu ayaldı icaraga alıp gelip jana oturguzup günügө bir kança saattan okutup kayra al uyuna ketip atkан. Anın жыйынтыгын эмне болуp көрдүңөр десе, ошо төрөлгөн перзент уул кыз Кур'анга жакын болуп төрөлдү деп атат. Карагыла. Эне эмнеге жакын болсо, перзент ошо менен төрөлөт. Музыкага жакын болсо, ошого жакын болуп төрөлөт. Арамга жакын болсо, ошого жакын болуп төрөлөт. Киного жакын болсо, ошого жакын болуп төрөлөт. Мен айттым го жанагы ата менен эне баягы пластилин ар кандай нерселерди мындай бир жасоочу үлгү калып. Андыктан бүгүн өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө ойлонуң. Бүгүн кошунаңыз жөнүндө, бир туугандарыңыз жөнүндө ойлонуңчу. Азыр мен бир хадис айтам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "Kullu mawludun yulad ala fitratil Islam, ay ala al-fitra. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sadaqa Rasulullah. Ар бир бул ааламдагы жарык дүнүйгө келген ымыркай исламдын тунук таптаза жолунда төрөлөт. Ал православдын, ал католиктин наристеси болсо деле исламдын тунук жолунда төрөлдү деп биле бер. Ошонун ичинен мусулман үй бүлө. Мусулман үй бүлөдө жашап жаткан наристени фаабава анын атасы менен апасы юхаввидани кааласа ошол туп-тунук наристени еврей кылып тарбиялап кетиш ал ата-эненин колунан келет. Анткени ал ата-эне еврейче сүйлөйт, еврейче жашайт, еврейче кийинет, еврейче ойлонот. Ау юнассараны же православ кылып, ау юмаджисаны же отпарас кылып айтор тарбиялайт. Анткени азыр бүгүнкү ата менен эне ислам ушунчалык жайылды деген өз менен ислам дин менен мамилеси алакасы анча деле жок. Кече айт намазды өткөрдүк, альхамдулилля. Кечеги мечиттердин толушу, анча-мынча аянтчалардын дагы адамдардын көп болушу ал айтбектердин айынан. Бүгүнкү жума намазга дагы анча-мынча мечиттерге батпай калышты. Ал аптасына кээ бир адамдардын жашоосуна кирип калган мода ал жумабектердин жумага келишинен. Мына ошол айтбек жумабектер исламдан эч кандай кабары жок, жөн гана ал жума күнү жумага барып коюш керек, жылына 2 жолу айт намазга барып коюш керек дегендер ал ислам тарбиясынан чындап айтканда тайкы капа болбойсуң. Бүгүнкү күндө ата-эне уул кызын кандай нерсеге тарбиялады? Перзент бул наристе деген ата менен апанын мойнуна илинген жоопкерчилик аманат. Чындап азыркы ушул тапта аталар фараббухума алал муюа ата-эне өз баласын жалкоолукка тарбиялады. Чындап жалкоолукка тарбиялады. Бардык нерсе үйдө бар. Бардык нерсе. Ой, бели уруп калбасын, колу уруп калбасын деп айыл апага чоң ата чоң энесине тайата тайнесине жөнөткөндө да улам көзөмөлдөп жакшы эле жүрөбү, оор жумуш жасатпагыла деп турат да. Кетмен чапкандардын бүт баары отурат ал жерде, бели бекчей бели менен, көз чекчи менен ушул. Ушулар бүт баардыгы кетмен чаап, ылай кечип чоңойгон ушулар. Бирөөсүн дагы буту оорубайт. Вал гина вал ракс. Азыркы балдар эмне менен тарбияланып атат? Мынеке. Бетке айткан сөздүн зары жок. Биздин балдар арашан кочкордон арзан. Чын. Балдарыңарды ошол арашан көз көргөзмөгө алып барып бир жетелегилечи канчага чыгат экен. Канчага баалайт экен балдарыңарды. Анын жанында баа куйругу салаңдап турган, кулагы ушундай узун болуп турган арашандын козусу азыр 60-70 миң доллар чапчып атат. Биздин бала $6 да алынбайт ал жерде. Колжуңдап турса. $6 да байлабайт. Анткени сен өзүң ушу $5 да. Анан кантип балаңды $6 бааласың? Арашанды баалап атат. Арашанды тарбиялап атат. Атты саяпкерлик кылып, кушту мүнүшкөрлөр тарбиялап, бирок ушул бала тарбиялаганга келгенде чоркоктук кылып атабыз. Неге бүркүттү таптаган кыргыз, неге ат жалына казан асып саяпкерлик кылган кыргыз, неге өзүнүн баласына саяпкерлик кыла албай атат? Неге өзүнүн кызына мүнүшкөрлүк кыла албай атат? Неге? Анткени анда бала тарбиялоо деген өзү институтта окуган эмес, же болбосо анда бала тарбиялоо деген өзү сабак жок, өзүндө жок, өзүнүн дээринде перзент тарбиялоо деген сабак жок.
Баласын каяк тарбиялап атат? Орусчага, англис тилге, өзүнүн кыргыз тилин унуттурду. Бийге, аркы беркиге. Allah öz sözüne estağfurullah billah. El-mal vel-benun zinetul hayatid dunya. Vel-baqiyatu salihat hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele. Sadakallahul azim. Bul perzent degen, uul kız degen, bul dasmiya kapital, baylık degen, bul dünya tirikçiliginin körkü. Ova uulun kızın bolsa körk. Oşal sizdin kagıp silkip sögüp urgan, uruşkan balаңызга zar bolup жүргөн азыр 10 жылдан бери перзент көрмөгөн балдар үй бүлө бар. Эгер мен ушундай болгондо аны ак эткенден так этип алаканыма салып тарбиялап алат элем. Булар окшотпой мыкты кылып үйрөтүп алат элем деген ата-энелер бар. А сизде бала көп, тарбиялай албай атабыз. Аллах дагы Кур'анда мындай дейт, дагы кайталап айтам. Бул перзент, уул кыз жана байлык бул дүнүйө тирикчилигинин убактылуу көркү. Убактылуу көркү. Бирок Алланын алдында өтө көп соопко эгелер кылган, эң мыкты орундарга сизди арызда турган, Алланын алдында таразада салмакты оор кылып баса турган эң мыкты ибадат бар, аны унутпа, ошо намазың. Ошо намазың. Перзент менен, уул кыз менен алагды болуп, ушул намазың ташталып калбасын. Сөз түрдө Кудай Тааладан суранышыбыз керек. Сөзсүз түрдө качан гана курсага чыгып, кош бойлуу болуп калаган турбайбы? Же болбосо төрөткана барып төрөгөн турбайбы дегенден кийин анан биз оюбузга келет. Эмне кылышым керек? Эмне дешим керек? Аллах Таала Кур'анда estağfurullah "Vellezine yekuluna Rabbena hab lana min azwajina ve zurriyyatina qurrata a'yun wej'alna lil muttaqina imama." Sadaqallahul azim. Ушундай адамдар бар дейт Аллах Таала. Алар менден ушинтип суранышат. О Раббибиз, жубайларыбыз менен бизге берген, сен өзүң берген перзенттерибиз менен биздин көзүбүздү кубант. Бизди такыбаларга жетекчи кыл. Мына уул кызым менен менин көзүмдү кубант деп дуа кыл деп атат. Эгер ушинтип дуа кылбасаң, уул кызың менен сенин көзүңдөн жаш агызып ыйлатып коем. Кудай Тааладан суран. Менден суран деп атат Аллах Таала. О Раббим, мага берген ушул уулум менен, мага берген ушул кызым менен менин көзүмдү кубант, сүйүнөйүн көргөн сайын, атын атаса куту сүйүнөт болуп, мен ушунун жасаган ишинен өзүмчө семирейин, өзүмчө боюм өссүн, башкалардын алдында менин башым бийик турсун. Аллахым ушул менин көзүмө ушулар намазкан болуп, мечитке каттаган болуп, жакшы иш жасаган болуп, өлкөгө ушул салым кошуп, мени кубантсын деп суран. Чындап айтканда азыр кээ биркилердин балдары теңирден тескери басып, зина кылып аткан, уурлук кылып аткан, адам өлтүрүп аткан, ата-энесинин башын шылк итип азыр ата-энеси төрдө турса дагы мунул жактагыларга насаат айта албай турган деңгээлге жеткирип койду да бала. Ким күнөөлүү? Дал ошол төрдө турган ата-эне күнөөлүү, ошол баласына тарбия бере албаган. Албетте, перзент бул уул кыз ушул тириликтин, ушул жашоонун көркү. Качан эгерде ал салих такыба болсо. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам инсан өтүп кеткенден кийин аркасынан жетип туруучу 3 амалы бар. 3 амалы бар. Ошол 3 амалдын 3-үнчүсү кайсыл десе, жакшы салих уул менен кызды тарбиялап кетсе, алар ата-эненин көзү өтүп кеткенден кийин да бул тарбияланган таква, намазга бекем, алкымы адал перзенти дайым ак эткенден так этип 5 убакыт намаздан тышкарыдагы баскан кадамына атасы менен апасын эстеп, о Кудай-ай, атам менен апамды бейиштик кыл, бейиштик кыл, бейиштик кыл деп суранган ошол салих перзент, ал ошол ата-эненин көргөндө көзү сүйүнө турган, көргөндө көзү сүйүнө турган перзенттер ушул. Ошол перзент, ошол уул кыз ата-энеси өтүп кеткенден кийин дагы аларды мүрзөсүндө сүйүнтүп турат. Келечекте эне боло турган кыздарга, карындаштарыбызга айтат элем. Сүйүктүү эр жүрөк баатырларды тарбиялай турган Алтын Муун мектеби деп аталган келечек энелер, аталар, айрыкча ошол энелер өз уулуңар менен кызыңарды уктатуу үчүн эмизбей, өзүңөрдүн салтыңар жыттанып, каадаңар менен бааланып, өлкөңөргө мындай бир кызмат кыла турган, адашпай турган бир мыкты ишеним, акыйда менен, ыйман менен Кур'ан аралаштырып эмизсеңер, анда ошо өлкөнү сатып кетпей турган эң мыкты уул кыз тарбиялаган болосуңар силер. Ошол себептен табииндер айтат экен да, биз уул кызыбызды эмизип атканда дейт жубайларыбыз,
Eң алгач Бисмиллахир-рахманир-рахим деп анан баштап эмизип атканда Hazrat Abu Bakırday bolgun, Hazrat Umarday, Osman Aliday bolgun деп бүт бардык көп өзлөрү тааныган, жаттап алган, билген сахабаларын, дагы жакшы өзлөрүнүн заманындагы билген табииндердин динге кызмат кылган эң мыкты мекенди коргон табииндердин атын атоо менен эмизет эле дейт. Ушундай бол, ушулмандай болушуң керек, мен сени ушинтип тарбиялап атам деп. Ошентип эмизген ата-эненин балдарын баары, кыздардын баары ошондой болбосо да ошолорго чамалап барды. Ошондо айткан экен бир табиан. Бизге ушинтип эмизип атабыз, бирок бир доор келет, ал доордогу энелер балдарын уктатуу үчүн гана эмизет. Мына азыркы биздин балдарды, кыздарды, неберелерди апалары ушу уктатуу үчүн эмизет. Чында ошондой да. Укта деп туруп эмизет, ал уктап калат. Эми ал ойгонгондо дагы ал уйку менен уктап жаткандай жашайт да. Эч бир нерсени максат кылбай эмизет да биздин энелер. Бала тарбиялоо, бала коргоо деп ушуну айтат. Бала коргоо деген бир дубал уруп коюп, решетке тосуп коюп, аңгек казып коюу эмес. Бала деген ал ким? Перзент деген ал ким? Хумул акбат аллати тамши алал ард. Бала деген ал жерде кол аягы жок, жылып жүргөн сиздин бооруңуз. Сиздин бооруңуз. Сиздин бооруңуз кадимкидей. Ага кол аяк бүтүп калган да. Өзү сиздин бооруңузда кол аяк жок, колу буту жок. Бирок ага колу бүтүп калган бооруңуз басып жүрөт да. Ошондой жумшак болгон, ошондой мыкты болгон бардык нерсени өзү сиз жакын кабыл алат элеңиз. Боорум ооруп кетти дейсиз. Жүрөгүм сыздап кетти дейсиз. Дал ошол сиздин жүрөгүңүз, дал ошол сиздин бооруңуз ошол сизди. Теңирден тескери баскандагы сиздин бооруңуз, сиз чакырганда келе тургандагы ошол сиздин бооруңуз. Өзүңүздүн бооруңузду көрүп атасыз да сиз азыр ушу жерде сойлоп жүргөн. Боор кандай нерсе? Ал ушунчалык жумшак, ушунчалык назик нерсе. Ошол сиздин перзентиңиз ошондой жумшак, назик, жыттуу да. Кээ бир сахабалар, кээ бир табииндер айтат. Булар биздин жүрөгүбүздүн мөмөсү, бейиштин жыты деп. Бейиштин жыты атыккан перзентиңизди, жүрөгүңүздүн мөмөсү болгон, жер бетинде басып жүргөн бооруңузга неге өзүңүздүн бооруңуз оорубайт дейм да. Неге ошону коргой албайсыз? Анткени боор өтө жумшак да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам намазда, саждада турган учурда, саждада көбүрөөк туруп калчу эле кээде. Сахабалар коркуп да кетчү. Пайгамбар неге бүгүн көп туруп калды деп. Неге бүгүн көп туруп калды? Аллаху акбар деп саждадан башын көтөргөндө кээ бир аркада турган сахабалар Хасан же Хусейн деген сахабасынын, Хасан жана Хусейн деген небересинин, пайгамбардын небересинин, пайгамбардын мойнуна минип алганын көрөт эле. Кийин пайгамбар намазды бүткөндөн кийин азыр саждада узун туруп калганын себеби мен саждага барганда мына неберем мойнума мине албай жаман кыйналды, ошо минип алсын деп көп туруп калдым деген карагыла. Ушунчалык мына шарт түзгөн. Карабайсызбы? Сиз да уулуңузду кучактап алып намаз окуң, бузулбайт. Керпетинде көтөрүп алып, бир колуңуз менен Аллаху акбар деп мынтип бир колуңузга балаңызды алып намаз окуй бериң. Сиздин ошол уулуңуз, кызыңыз, небереңиз сиз намаз окуп жатканыңызда сиздин койнуңузда чоңойсун. Сиз ат-тахият окуп турганда сиздин алдыңызда чоңойсун ошол. Сиздин жай намазыңызда чоңойсун. Балдарды коргоо деп ушуну айтат. Сөз түрдө перзенттерди, уул кызды ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах менен тарбиялашыбыз керек. Мен сөздүн башында айтам деп атып, эмнеге алагда болуп өтүп кеттим билбейм. Наристе төрөлгөндө сөз түрдө кулагына азан айтып, сол кулагына икамат айтып, сүйүнчүлөп жар салабыз да. Ушул оң кулагына азан айтып, сол кулагына такбир айтып, анан ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деген сөздү көп айтуу, ал эмне десе, ал чоңойгондо ошол кулагына айтылган намаз менен, азан менен сол кулагына айтылган икаматтын намазын сиз өтүп кеткенден кийин өзү тургуза турган деңгээлде болсун. Эгер окуй албай кала турган болсо, анда өзүнүн ошол азаны жок, икаматы жок жаназасы окулат. Көрдүңүзбү? Кимдин ата-энеси азанчы болсо, кимдин ата-энеси икаматчы болсо, кимдин атасы намазчы болсо, анын перзенти да андан алыс кетпейт, алма сабагынан алыс түшпөйт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бекеринен "Мен кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна." Кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах болсо, эч кыжалат болбосун. Кыжалат болбосун, сүйүнө берсин, анын бара турган жери түптүз жаннат деди пайгамбар. Шундай деди, бейиш деди.
Бирок ошо ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деген сөздү айтып алуу, ошо өлүп атканда айтып алуу, ал ар бир адам колунан келе бербейт. Ар бир адам колунан келе бербейт. Санаиул маруф тaqimul масаи су. Жакшы иш жасаган инсанды Аллах Таала эч качан шерменделүү, арам, иплас, балит өлүм менен өлтүрбөйт. Жакшы жасаган ким ал? Жакшы жасаган баласына тарбия берген, кызына тарбия берген, өзү таза жолдо жүргөн, таква, намазган инсан ал ушул сөз менен өлө алат дейт. Демек ошол сөз менен оозданган киши, демек уул кызын дагы ошол сөзгө үйрөтүп койгон. Көрбөйсүзбү? Ушул сөзгө үйрөтүп койгон. Азыркылардын эки сөзүнүн бири эле Маша Медведь. Мен көргөн мультфильмдер, жаштайымда көргөн мультфильмдер жок мисалы. Менде эки эле мультфильм бар эле. Ну погоди бар эле. Анан кийин бир мышыкчыга калып давайте жить дружно деген бир мультфильм бар. Ошону эстей берем мен. Эки эле мультфильм билем мен ошо. Ошону дагы жарымы башталганда свет өчүп калып, анан кайра мал караңга чыгып кетип ушинтип эле тарбияланганбыз. Бирок намаз менен тарбияландык, орозо менен тарбияландык. Азыркы балдарга мультфильм көрсөтпөсөң тамак жебейт, мультфильм көрсөтпөсөң уктабайт, мультфильм көрсөтпөсөң кийинбейт. Кана тарбия. Анын тарбиясы ошол мультфильм болуп калды. Намаз жок, орозо жок, бисмиллах деш жок. Жатарда бисмиллах деш жок, турарда бисмиллах деш жок. Саид ибн al-Musayyib деген табиин түнкү тахажжуд намазына туруп алып, намаз окуп жатканда мемире уктап жаткан 4 жашар баласын улам чекесинен сылап, бетинен сүйүп, ай балам, мен деле саң окшоп уктагым келип атат. Саң окшоп уктагым келип атат. Аябай жам башымды жер тартып, ушул көрпөчөнү жамынып, ухта деп атат нафсым. Бирок кагылайын уулум, сенин келечегиң үчүн намазды узартпасам болбойт да. Сенин келечегиң үчүн, жакшы жашооң үчүн намазымды узартышым керек деп, кайра 2-чи, 3-чү, 4-чү рекеттерине намазга, тахажжуд намазды туруп кетет эле. Неге? Анткени астагфируллах. Ва кана абухума салиха. Садакаллаху азим. Кахф деген сүрө бар Кур'анда, Кахф деген үңкүрейлери деген. Дал ошол сүрөнүн аягырагында дуалы жылдар бою момунтип мындай түз турган дуал момундай болуп башынан аягына чейин кыйгач болуп калган дуал бар эле. Тет ягынан адамдар ал дуалдын тет ягынан басып келип, биягынан түшүп кетет эле. Узун дуал эле. Биягын ошол жолго балчык болгондугу үчүн дуалдын үстүндө басып кетишет эле. Бирок ал дуал бул жака жыгылып калган эмес. Дуал жыгылган эмес. Канча жылдар бою Муса пайгамбар Хызыр алейхиссалам менен келгенде, ошол Хызыр алейхиссалам ошону мүрүсүн салып туруп түздөп койгон, башынан аягына чейин түп-түз дуал кылып койгон. Неге ошол дуал жыгылбай турду? Эми Аллах Таала Хызыр алейхиссалам аркылуу кабар берип атат. Ал дуалдын астында мына ушул эки жетимге таандык атасынан калган казына кем бар эле, алтын. Ата энесинен калган казына бар эле. Неге ушулардын ушу эки жетимдин дуалы жыгылбай турду десе, вакана абухума салиха, бул эки жетимди тарбиялап, балдарынан мурда каза болуп өтүп кеткен атасы менен апасы чанда жок таква болчу деп атат. Карам. Сиздин таквалыгыңыз, сиздин мыктылыгыңыз, дуалаңызды да эч качан эч кимге кор кылбайт, шуну карам. Уранды болуп жерге быт-чыты чыгып, балчыгы чыгып жатпайт эч качан. Уул кызыңыз мындай турсун, дуалыңыз дагы уранды болбойт да, көрдүңүзбү? Эгер сиз таква боло турган болсоңуз, сиздин жарык дүйнөгө келген из, сиздин мураскоруңуз эч качан кор болбойт, анткени сиз таквасыз. Ошон үчүн Саид ибн Мусаййиб деп жатат. Ай, уулум ай, сенин келечегиң үчүн мен намазымды узартпасам болбойт деп узартып берет эле. Ал-Фудайл ибн Айяд дайыма өзүнүн Али деген баласына дуа кылган, ушинтип дуа кылат эле. Аллахым, мен Али уулумду тарбиялаганга чамам жетпей калды. Алымдын жетишинчи айтып атам, деп атам, көрсөтүп атам, үйрөтүп атам. Аллахым, сен өзүң тарбиялап берчи деп 5 убак намаз аркасынан ыйлайт эле. Аллахым ага мыкты тарбия берди. Өз доорунун эң мыкты алими болду ошол Али. Ошол себептен, о Аллахым, балдарымды бир мыкты мүнөздүү кыл, тарбиялуу кыл, намазга бекем кыл деп дуа кылуу дагы бул балдарды тарбиялоо жана коргоого кошулат. Андыктан вакыт бүтүп калды окшойт. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. Allah'ım barыбыздын уул кызыбызды тарбиялуу кылгын. Allah'ım ошол өлкөбүзгө кызмат кыла турган кылгын. Өзүбүзгө кызмат кыла турган кылгын. Бирахметике я архамар. Allah'ım.